Балдар, биз бүгүнкү жат жазуу сабагыбызды баштайбыз. Алгач биз текст менен таанышып алалы. Биздин текст 140 сөздөн турат. Балык манасчы тууралуу. Мен силерге биринчи текстти окуп берем. Ар бир тыныш белгисине, ар бир сөзгө маани берип окуймун. Силер мына ошол текстти угуп, өз алдыңарча жазып жөнөтөсүңөр. Балык манасчы. Өз заманынын эң күчтүү манасчыларынын бири Балык Бекмурат Кумар уулунун качан туулуп, качан өлгөндүгү жөнүндө кийинки мезгилде так маалымат жок. Манас эпосу жана манасчылар жөнүндө бир топ илимий изилдөөлөрүн жазган Калим Рахматуллин балык жөнүндө мындай деп жазган: балыктын кайсы жылы туулуп, кайсы жылы өлгөнүн азыр аныктай элекпиз. Ал таласта туулуп, 80 жашка чыккан кезинде өлгөн. Калим Рахматуллин негизинен Ыбырай Абдрахмановдун Шапак Рысмендеевден жазып алган «Улуу манасчы балыктын өмүр баяны» деген материалына таянган. Бирок ал мындагы эске ала турган айрым фактыларды көз жаздымында калтырып кеткен же анчейин маани берген эмес. Ыбырай Абдрахмановго балыктын өмүр баянын айтып берген белгилүү манасчы Шапак Рысмендеев 13-14 жаш курагында балыктын өзүн көрүп, айткан манасын уккан. Балык ошондо 75 жашта болгон. Дал ушул маалыматтын өзүнөн эле балыктын качан туулганын билүүгө болот. Анткени Шапак Рысмендеевдин туулган жылы бизге белгилүү. Ал 1863 жылы Кочкор районунун Шамшы деген жеринде туулган.